Ары таратқан құйылып гүлір ақты, ырлар ақты. Aşağımın temirip şakaratı, seni sürdüm elesin bacırayıp, bacırayıp. Çapkan atka jettirvey barajattı. Жеткилбей бара жатты. Кыргыз эстрадасынын түптөлүшүнө салым кошкон Досум Үсөн элдик эстрадалык тобу ушул жылдын 1-мартында 50 жашка толду. 1971 жылы түптөлгөн Кызыл Гүл тобунун курамы жалаң классташтардан түзүлүп, Юрий Бабков жетектеген. Иш десе ишке тойбой турган куракта көзү өткөн көркөм жетекчи Үсөн Казиевдин урматына Досум Үсөн эстрадалык тобу деп кайра аташат. Тоң районунун Ленин колхозунда комсомолдук жаштар курулуш бригадасын түзүп, күндүзү курулушта, кечкисин маданият үйүндө эстрада ырларын ырдап үн жатыктырышчу. Жандуу үн менен чыгып, элдин алкоосуна арзып, район эле эмес бүтүндөй Ысык Көл облусунун Ал Тургай республиканын сыймыгына татыган. Жан сүйгөн нагыма. Тойнумда ойнап өскөн. 1 март биздин туулган күнүбүз, Досум Үсөндүн. 70 жылдары Чорогожум жарыптарды көрүп, 68 жылы уюшулган алар. Биздин мектепте окуган 2 класс, А, Б класс, барыбыз эмеде болчубуз да, эми барыбыз эмес баягы. Үйлөмө оркестр, духовой оркестр, анда эстрада жок болчу да. 5 класстан баштап ушу духовой оркестрде окуп, нотаны таанып, музыканттар айтат го, ошо баракты карап ойноп. Анда Бокомбаевда бал маскарад духовой оркестр менен өтчү. Вальс, фокстрот, полька, тустеп, амурские волны, дунайские волны, барын слиста ойночубуз да. Мен духовой оркестрдин 8 класстабы, 7 класста жетекчибиз кетип, районный үйлөмө оркестрде жетекчи болуп калган. Жанында Талканбай деп койчубуз, Ишенбек Жылкыбаев. Ошол экөөбүз түзгөнбүз. Баштадык эстраданы. Ага чейин бир байкелер бизде. Майрамбек, Эрниз Жылкыбаевтар гитараларды жазай баштады да. Электр үн менен аны укканда тим эле симфония болуп кетет. Анан кадимкидей эле ошол жөнөкөй гитара 16 сомдук анда болчу. Ошого звукосниматель деп коет, же болсо микрофон, магнитофон микрофон коюп ойночубуз да, баштаганбыз ошентип. Мирбек Нагаев группага 4 класс окуганда келди. Если с другом вышел путь деген ырлар бар эмес беле? Ошондон баштап анан акырын арынга концерт койгондо кыздар автобуста отурса мени түртүп Мика деп бул танцор дисканын ырларын ырдап. 4 класстан Юрий Иванович анда репетицияга РТС'те болчу. Ылдый жакта ошакта залда болчу, ошактан барып, анан гитара черт ырдап берсем, сен мындай ырда аз пока рановато, сен мындай детский ырлардан ырда деп анан ошо Шаенскийдин жана если с другом вышел путь, куда уходит дед судың Алла Пугачевдин ыры бар. Бирок ал кезде хит болчу да алар. Ошону ырдаткандан мен алгандан кийин как раз ошо эчинчи жылы ошо 24-25 февралда клуб концерт койдук. Ошо Досум Үсөнүн канчанчы жылы ошондо 5-6 жыл ошондо биздин директор школго барып Анинкованын Константиновна мени көрүп алып, анан аябай мактап мени. Мына мен хордон баштап уже ансамбльга алып карагылачы деп. Анан бул Юрий Ивановичтин өзү мындай эмес да, жетекчилик жагынан, мындай уюштурма жагынан аябай кыйын да. Ошо Юрий Ивановичтин ошо элге болгон мамилеси, уюштуруучу жагы эметкен үчүн Досум Үсөн ушул убакка чейин дагы жашап келатсак болот дейт да.
Анткени канча балдар кетти, канча балдар өстү. Ошо Досум Үсөнүн негизинде Юрий айтып кетпеди, канча жаңы таланттар, жылыстар өстү. Бекболот да биздин айылдык келип жүрчү бизге, анан шаарга келип окуп, анан биякта Тазим тобунда ойноп, анан бизге келди. Бас-гитарист, клавишник, аранжировщик, өзү скромный жигит да, мындай, көп сүйлөбөйт. Мен болсом Досум Үсөнгө школда окуп жүргөндө эле барып репетиция кылып атканда барып көрүп, карап, коюп кайра кете берчүбүз убагындачы, школда окуп жүргөндө. Анан кийинчерээк училища, ошол биздин училищада ошол жактын ансамбли менен катышып ошол жакта ойнодум. Анан жана айтып атпайсызбы, эми биз Досум Үсөнүн ансамблинин ырларын, көпчүлүк ырларын ошол жана Камчыбек Жунушев деген, ошонун Кыз Кумай деген ыры бар да. Ошол ыры менен анда конкурстар болот эле көп. Районный, областной, анан республиканский деп ошол Кыз Кумай деген ырды ырдап, анда ошондо Салып айке, Раматылык Сөкөп айке деген бар эле, акш каза болуп калды ошоларда. Ошолор алып репетиция кылып, Кыз Кумай деген ырды жазып, репетиция кылып. Анан райондон биринчи алып, анан областтан биринчи алып, анан республикага чейин Фрунзеге келгенбиз ал убакта. Зауреш болсо Күрүнкеевди бүтүп эле тоңго барып калды. Так биз Кызыл Гүлдөн Досум Үсөнгө өткөндө Досум Үсөнүн алгачкы солисткабыз Зауреш Мусина. Мен 1977 жылы Күрүнкеевди бүтүп, анан ал убакта направление тагыл, направление менен теге направление берчү, любой окуу жайы. Жолдомо. Анан ошо жолдомо барып иштеп 2 жыл, анан келип, анан диплом дегендерди алчубуз да. Анан мени ошо Баканбаевка музыкалык мектепке жолдомо берди. Биз ошо подружкам экөөбүз чогуу окуган курбум экөөбүз ошо Баканбаев айылына келип музыкалык мектепке иштеп баштадык. Анан ошол жерден иштеп жүргөндө ошо Досум Үсөн деген ансамбль. Атын еще билбейбиз, но ошол жерде ансамбль бар экен. Кечинде эмне бойдук кыздарыбызды барып, Юра менен таанышып, аябай таң калып, орус жигит, анан кыргызча аябай таң калганыбыз эми мындай орус жигит, анан тиги кыргызча бизден да жакшы сүйлөп атат да. Бизде уже заранее айтып койду, орусча кыргызча бирдеме сүйлөй бергиле. Ал жигит деген кыргызчаны түшө Саяке дегенсиз. Түш жоройт деди, анан окуй деп, анан барып эле «Здрасте» десек эле «Саламатсыңарбы кыздар, келгиле» дейт, ошону каршы помню. Ошондон кийин ошо жакшы тааныш болуп калдык. Канатбек болсо сен да 6 класстан келди. Байкап атасыңар кандай? Наташа да кайсы класстан келип, Канатбек да мына келип солист өзү, ырчы жигитибиз. Досум Үсөн группасына 6 классыман келип калдым. Раматылык Салып айке бизде хордо эме берчү да, хордон сабак берчү. Анан ошо хордон тандалып, ошо мени ошо Досум Үсөнгө алып келген Салып айке. Анан анда Ыртыста клубда болчу. Ошо Ыртыска келдим, кечки саат 7 деди. Кечки саат 7-те кирдим. Ба хордо жүргөндө андай барабан эмелерди көп жакын көрбөгөн жадым, келип Ыртыска келсем эч ким жок экен. Салып айке келди, кирдик, карадык, барабандарды көрүп, аябай кызыктым. Анан келип ырдатышты. Юрий Иванович ырдатты 2-3 ыр. Анан макул деди, ошентип Досум Үсөнгө келип калдык. Ырдап жүрдүк, көптөгөн эле эмелерге катыштым. Мен эле Мика айткандай, биринчи ошо жанагы «Мои друзьяны» ырдадым, «Апакем», детский ырларды ырдап чыктык. Анан эң биринчи взрослый ырым бул «Издейдим сени» ырдадым. Анан Ибрагим Жунусовдун «Чынарасын» ырдадым. Көп жылдар күтөм сени, көгүчкөнүм, ошолорду ырдап жүрдүм Досум Үсөндө. 3-4 ыр ырдап жүрдүм, ушул көп элер. Анан
Өзү негизи туулган күнүбүз 28 февраль, 27 февраль. Түзүлгөн күнү. Бирок кийин бар кырсык болуп менен чогуу группаны түзгөн Ишенбек Жылкыбаев, Наташа Раматылык, анын баласы, ана шим бир күндө баласы чарчап, тиги Ишенбек каза болуп, бул чоң удар болду албетте бизге. Анан 1 мартка котордук. Муну эме кылып, бул балдар да билбейт азыр ошонучу, мисалы сыр дегенинчи. Анан 1 мартка котордук. Ошондон бери 1 март биздин туулган күн. Мына буякта сүрөттү көрсөңөр, 25 жыл мурун. 25, Досмүсөнүн 25 жылдыгы 96-жылы. Сен да кызсың анда секелек, сезимдерге сүйүү жетелек. Өлчүсек катерип жүргүмүш, эмне кетир анда өлчүрек. Ак турбаны киттирей, убагында тамак жеп-жебей. Улак менен жүрдүк кылчада, ушул бойго анда тепкирей. Ийгилик артынан ийгилик жараткан Досмүсөн тобу ошол кездеги Кыргыз Республикасынын Маданият министрлиги менен бирге Ноорус 92 кароо сынагын өткөрүп, жаштыктын жалындуу күндөрүндө бир катар фестивалдарга катышып, дала ийгиликтерди багындырган эстрадалык топ Кадыр Түн, Ырдайлы кыргыз ырларын, Достук кербени, Ноорус 92 сыяктуу көптөгөн долбоорлорду ишке ашырган. 2000 жылдан бери Досмүсөн тобунун негизинде Ырдайлы кыргыз ырларын фестивали уюшулган. Фестивалдын өзгөчөлүгү Кыргызстанда жашаган ар улуттун өкүлдөрү жана чет өлкөлүктөр Кыргыздын комузун чертип, ырын ырдап, ал тургай манас айтып эл алдына чыгып келет. Учурда бул теледолбоор кыргыз тилин үйрөнүүдөгү алдыңкы көрсөтүүлөрдүн бири болуп калды. 85-жылы биякта всесоюзный фестиваль болгон артистов эстрады. Кыргыз драма театры келип успадына бүт по Кыргызстандан, аны союздан келип вокально инструментальный ансамбль бар чогулуп, ошондон биз 2-нчи месттен алганбыз. Ошондо 1-чирде атын жакшы көлдөрдөп чыктык. Анда Камчыбек Букалаевдин 1-чи жакшыры болчу. Ошонун Салык Арымшак Куйчук Раматылык аранжировка кылып, ошону ырдап чыгып, 2-нчи Даурияны ырдаганбыз. Мик ырдаган Даурия. Ошону 2-нчи бар, аны баарыбыз медаль алганбыз. Канат Макин ырдаган, патриотик. Канат Макин, 3 ырды. Антонов. Калган эмелер бояктагы шаардагы бүт профессионалдын бар келип, жана классикадан өйдө ойноп, Шопен, Моцарттын баарын ойноп, бирок жюри биздин эмебизди көрүп, кийинген бир формабызды көрүп, анан баягы народный фольклор, вокал эменин баарын көрүп атан 2-нчи месттен өрдү. Райондук бир конкурстар болуп калды, райондун конкурсунан өтүп, тиги областнойго баралы десе эле Досмүсөн деп барбайсыңар дегендей эме менен болбой эле чыгып, Юранын мындай настойчивости менен ошо областка да барып аттык конкурска. Областтан 1-чи орундарды алып, бияка эме республиканский конкурска келип. Анан азыр өздөрү айтып атпайбы, аппаратура эми укмуш аппаратурада айланайын. Эски аппаратуралар менен живой ырдайбыз, живой ойношот. Алгачкы гастроль чыгып аттык көлгөчү. Тоңго, көлгө айланып, бирок ал кезде башка областка чыгыш үчүн татаал нерсе болчу. Сөз биякта Маданият министрликте көркөм кеңешке программаны өткөрүш керек. Сөзлөрүн жөнүндө ыр болуш керек дегендей өткөрүш керек да, кишилер ал кезде эстрадан жаман көрчү. Татаал нерсе болчу. Бирок 79-жылы мен өткөрдүм программаны. Маршрутный лист деген бар. Ошону алып Нарынга кеттик. Бүт Нарында Акталадан баштадык. Анда сон экен, сон кез экен. Башкармага кирсең эле, о, мейман деген жакшы, үй турат, кой турат, баары турат, коноктошот, башка айылга көчөсүң, ошондой эле. Жакшы заман болчу да. Ошентип баштадык, анан кыдырдык. Канча жолу Кыргызстанды кыдырдык айта албайм. Көп эле.
ошто Каракулжада Совет районунда ош жерде концерт коюп атып, анан мен ушу сахнадан жыгылып атпаймынбы? Сахнадан ушул мындай эме болуп. Жыгылып ана больницага алып барышат балдар. Ушу концерт убагында. Анан барып инфаркт дейт да. Инфаркт деп жаткызып коюшат. 21 күн жатыш керек. Турбай. 1 ай жатасың деп чыгарбай коюшкан реанимацияга. Анан балдар, Юробайкелер, Мотолук Салыбай. Казармаға кетип калдык, үйгө кетпейли деп гастролго. Анан ош жерден эми кайра көлдү көздөй кетип калбайлы деп, ош жерден бир баланы эптеп үйрөтүшүп бас гитарага. Анда бүт живой ойночубуз. Барабандардан баштап бүт клавиша, гитара, ситара кийген Кубанис деген автобус менен жүрчүбүз да. Клип деген түшүнүк боло элек дейле, биздин Чолпонбек байкебиз биякта иштечи, 70-жылдары. Бизди бияка алып келди. А дегенде биз Караколго барып, ошо жолдомо алдык Фрунзеге, республикага. Эч ким аякта ойлоп туруп, тоңдон чыккан жана московский обеспечениялар көп болчу аякта. Тим эле аппараты укмуш, алардын баарын жоюп биз алдык. 3 группа. Таанымал болуп калганда, а дегенде баягы биз Кызылгүл деп чыкканбыз. Школдо 70-жылдары биз юность болгонбуз. 71-жылы анан Кызылгүл болуп калдык. Анын арабызга Үсөн келип калды. Баарыбыз тең түшпүз да. Үсөн бизден 5-6 жаш улуу. Бирок бир жумадан кийин эле Үсөн ошо биз менен өмүр бою жүргөнсүп тең түш болуп калды да. Репетиция кылып атканбыз. Анан анда бизде Сабайтбек Курманбетов директор болчу, эмеде Дом культурада. Анан келип айтып калды, ушундай эртең деди. Эртең Пржевальскийде алыкта, Пржевальский болчу да. Обласка эме боюнча, жана народный инструмент боюнча кароого барасыңар деп шаштырып калды. Анан үйрүп анчой кандай кылабыз, анан Наташа Деева да бар, баарлары бар. Анан кандай кылабыз, мындай кылабыз деп эле үйрөнүш айтып калды. Биз анда азыр репетиция кылабыз деп эле эмени ар кайсы эмени алып, даже жанагы кир жууган темир бар го, мындай эметкен деп сыккан. Тактай беле, ушундай. Ошону мынтип алып четтик. Мен болсом жана эме шыңгырак берип койдум мага мындай шалдыр жыгачы. Мынтип эле отурасың да мынтип. Ошолорду чертип четтик. Чертип эле эме областка барып да биринчи местен алып келгенбиз. Ошо простой эле жанагы эмелер. Кийгенибиз жөн эле мындай эле простой. Иванович бабак, сабак тигилерди кийип алышты. Асатаяк. Наталья Деева болсо жанагы Украинанын эмесин гүлдөрүн мынтай калышып эле, жаза калышып эле ошо менен кийип чыктык. Караколго эме Пржевальскийге барып, андан да ошо биринчи местен алып келгенбиз. 92-жылы Маданият министрликте досум Талант Ормушев экөөбүз баягы түшүнүш керек, биринчи фестиваль республикалык. Анткени баягы эгемендүүлүк алгандан кийин циркте уюштурганбыз. Ошондо аябай сонун кандай бир чыгаша болду. Ошондон фестивалдан чыккан чоң сахнага мына азыр Москвада Света Назаренко, город 312 чыкты. Биздин фестиваль аркылуу. Фестиваль эмнеге өткөрүлөт? Бул ырчыларга түрткү берип, жолдомо берип калат. Мына бул биринчи орун алды, экинчи гран-при алды. Бул трамплин да. Ошол Света, Жылдыз Осмоналиева, Гүлнара Тойгонбаева, Кубик Калыков, Сайра Момунбаева ош жерден чоң сахнага чыгып кетишти. Байгелүү орун. Андан кийин биз досум Үсөн баягы биз 5 дос, 6 дос чогулуп, Манас Раматтылык, Борончу Күмөндөр, Мыктыбек Арстанбек, кимди унутпайын, ушу чогулуп сүйлөштүк, Кадыр түндү өткөрөбүз. Кадыр спонсор болуп берди, ошо көлдүн жигити, Бостерилик. Анан Кадыр түн фестивалын өткөрдүк да, 96-жылы. Кандай болор экен? Эми абдан укмуш болду, анткени саат 7-де баштап духовой оркестр алып келдим, балыкчы аскердин духовой оркестрин. Саат 7-де башталып, эртең мененки 4:30-да элди кетире албай эси босого. Анан Мыктыбек экөөбүз 97-жылы уладык. Анда Роза Рымбаева келди.
Анда да ошундай жетишкендик болду. Элдер келип кетпей, саат 3-тө келип орун алабыз деп орун аз да анда. 7-де баштала турган 4 таң атканда үйүңөр барбы, баргыла кеткиле десе отурат. Эртең келесиңер деп. Ушундай ийгиликтүү өткөн. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда друзья моя со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-л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 а, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй! Алса Досум Үсөндө да үй бүлөлүк система болду. Досум Үсөндө башталган ырдайлы кыргыз ырлар. Үй бүлөлүк десем, биринчи мисал Юрий Бабков, Александр Бабков раматылык байкен. Так? Жылкыбаев Ишенбек, Жылкыбаев Эрнис. Деева Наташа, Деева Люба. Анан ырдайлы кыргыз ырлан десе ошо Юрий Бабков кыргызча ырдайт, Александр Бабков кыргызча ырдайт, Люба Деева кыргызча ырдайт, Наталья Деева кыргызча ырдайт, Наталья Потерянская кыргызча ырдайт, Люба Костюк раматлык Александр Васильевичтин карындаш кыргызча ырдайт, Света Ткачева кыргызча ырдайт, бүт башка улуттар кыргызча ырдайт. Көптөгөн сыйлыктардын ээси Досум Үсөн 50 жыл ичинде үзүрлүү эмгектенип, Кыргызстандын маданиятына зор салым кошууда. Ар дайым адамгерчиликти, достукту жогору баалаган достор Саламкат деген ыры менен кечелерди ачышат. Топтун репертуарында кыргыздын каада салтына, нарк наслине ылайык ырлар ырталып келген. Боз үй, кымыз, атын жакшы ысык көл, максым, күңөтай, ак шоокум жана башка уккулуктуу обондорду илге тартуулап келишет. Досум Үсөн элдик эстрадалык тобуна мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте мыкты таланттарды таптап эл алдына алып чыгышына тилектешпиз.
Dağılya, gelişi canıma. Dağılya, gördüm sensin